Мен атым Самат. Мен азыркы учурда салып жаткан объектилерим 3 объектим бар. 3 өтөң. Ушул жерде азыр швейный цех болушат. Швейный фабрикалар салынат ушул эмеге территорияга. Айтып кетчү болсок, бул азыр каркас полностью монолитный каркас. Астынан башмактан баштап подпорный стеналар, колонналар, ригелдер полностью железобетонный болуп куюлат. Бул эмнеге ушундай кылып жатабыз дегенде, бул биринчиден арзаныраак, сейсмоустойчивый. Жана ушуга биз колдонгон арматураларыбыз бүт российский сертифицированный, бүт сертификаттары, бүт кагаздары бизде бар. Жана куюп жаткан бетондорубуз бүт сертифицированный, Гостройдон рухсаттарынан рухсат кагаздарын алынган заводдор менен иштешебиз. Ал заводдор өздөрүнүн бетондоруна бүт кепилдигин берет дагы. Жана ушунун бир этаждуу болот. Үстү ферма, металл ферма болот. Жана 1000 квадрат. Бул жердин айланасы площадь. Монолит менен металл каркастын айырмачылыгын айтып кеткенде, металл каркас азыркы кезде өтө кымбат. Ооба, сейсмикага жакшы, жеңил болот. Бирок азыркы кезде биздин экономикабызга, акчаларыбызга караганда кымбатыраак болот. Акташы өтө узак убакытка чоюлуп кетет. Биз болсо азыр жыбый кылып монолитке өткөнүбүздүн себеби бир жерлери ушул жакшы жактары ушул арзан, качественный жана сейсмологияга жер титирөөгө бекем туруп берет да. 9 балга чейин туруп берет деп эсебин чыгарып, азыр конструкция менен бүт сниптер менен, сниптин эмеси менен полностью салынып атат. Бүт лабораториядан азыр эме кагаздарын алдык, бүт өттү, жакшы качествода деген Гостройдун өзүнүн заключенияларын алдык. Коркпой иштей беребиз. Бу жердин ээлери да бизге ишенип берген. Бул объектилерин биз аманатка кыянат кылбайбыз. Ушул аманатыбызга азыр Алла ырачылыгы үчүн Алладан коркуп дагы өзүбүз иштейбиз. Качествосын сактайбыз. Ошо анткени бул жерде эң эле аз дегенде бир 500-400 киши кыздарыбыз иштейт ушул жердечи. Ошолордун амандыгын биз деле ойлонобуз, биз деле кыжалат болобуз. Ошол үчүн бул зданияларды, швейный цехтерди, фабрикаларды биз өтө жакшы качествода заманбап кылып салып бергенге биз да кызыктарбыз. Тынчыраак жатабыз, тынчыраак тамагыбызды ичебиз, тынчыраак акчаларыбызды алабыз, берекелүү кылабыз дегендей.